Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz aleyhisselam kaşın tergenlerge tatuirovka tarttırgandarga anan tişinin ortalarını ajıratkandarga kargış aytıptır. Tiştin ortalarını ajıratış degende kандай düşünse bolot deydi. Bul janagı tişi tegiz bolup, birok unda püfte üylөгөндө ortasынан ава чыкпай турган болсо, ошол убакытта ошол Arap elinde ошол аялдар сулуу эсептелчү экен. Кызык, сулуулук деталондору өзгөрө берет экен убакыттан убакытка. Ошол убакытта эң сулуу аялдар семиз аялдар болчу экен. Аял ушу чалкасынан жатып туруп алманы тоголотуп берсең, ошо белинин түбүнөн өтүп кетсе, бул эң сулуу аял болот экен. Азыр эми өлөйүн деген аялдар сулуу деп айтат. Ана ошо сулуулардын бири тиштеринин арасы ачык болуп, ышкырганда шамал чыгып тура турган болсо сулуу болчу экен дагы, ошол сулуу болуш үчүн тиштеринин арасын аралаткан деген сөз ал болбойт. Бирок азыр антип сулуу болот деген жок. Өгөлөтүп. Ал эми тиштер жанагыдай айры карыш териши болуп калса, буларга жанагыдай брекет коюп оңдосо болот, түздөтсө. А бирок өгөлөтүп жана ортосун ачып ышкыра турган кылган мына ошого тыюу салынган. Кыямат күнү жалгыз каш гана ээсине каршы чыкпайт, Кудайдан адам үчүн кечирим сурап, бул пендеңди азаптабы, ал мени терген эмес деп айтабы дейт. Бул жөнүндө маалыматым жок. Менин атым Темирлан. Лан деген сөз чолок деген сөз экен. А түрк тилинде уят сөз деп айтышат. А кыргызча улан деген сөз жигит деген сөз. Темир улан, темир жигит деген сөз. Жакшы эле иншалла. Биз кыргызбыз, кыргыз эле түшүнөбүз да. Жаш балдар кара хына менен чачын жана сакалын боёсо болобу? Кара хына деген өзү жок, бирок хынага кээ бир нерсени кошуп койсо, оны кара кылып коет экен да. Бирок шарият боюнча макрух, шафи мазхаб боюнча арам. Ошон үчүн карага эмес, кара кызылга боёгон жакшыраак. Жыныстык гусулдан кийин мани чыкса кайрадан гусул алабы дейт. Гусул алгандан кийин өзү жыныстык мамиле болуп, андан кийин заара кылбастан туруп эле гусул алып туруп, гусул алганда уруктугу чыгып кетиптир. Гусул бузулат. Эркек аял бирдей экөө тең. Ошон үчүн жыныстык мамиле болгондон кийин дароо гусул албастан дааратканага барып зара чыгарып жиберүү керек. Эгер зара чыга турган зарасы жок болсо, анда жок дегенде бир 15 мүнөт 20 мүнөт сузанып жатыш керек. Ошондо баардык өз ордуна кетип, андан кийинкилер зыян тийбейт. Андан кийинчи сал зыян тийбейт деген сөз. Дарат бузат. Атылгандан бир 20 мүнөт жатып турсам да спокойно. Ооба. Баян баары суюк болуп чыгат да. Ордуна чыгып кетет. Барып туруп зара кылса ошол жакшыраак болот. Зара жакшы, эгер чыкпасачы. Чыкпаса зара. Чыкпаса анда Намаз каза болуп кетсечи. Бираз болсочу. Бираз болсо. Айталат да мынакей. Жыныстык мамиле болгондон кийин, эгерде зарасын чыгарса, ошол жетиштүү. Түшүнүктүү, жетиштүү ошол. Эгер зарасы чыкпаса, кээ бирөө чыкпайт оңой менен зарасы, анан булар ошол 15-20 мүнөт жөн жатса, мамиледен кийин зара чыкпаса да жетиштүү болот дейт. Өзү чыгат дейт, ооба. А ошондон кийин гусул алгандан кийин бир нерсе чыга турган болсо, андан дара тиле бузулат, гусул бузулбайт.